Кара-Балтада Toyota унасын поезд сүзүп кетти. Чүй облусунун Кара-Балта шаарында жеңил унаны поезд сүзүп кетти. Көйлөр турмуш басылмасына билдиргендей, окуя бүгүн 12 ноябрда саат 16:30 чамасында болгон. Түндүктөн түштүктү көздөй бара жаткан Toyota үлгүсүндөгү уна Владимирова көчөсүндөгү темир жолдо поезд менен кагышкан. Унаны 1999-жылы туулган айдоочу башкарып бара жаткан. Ал башынан жаракат алып ооруканага жеткирилген. Айдоочу алгачкы медициналык жардам алгандан кийин окуя болгон жерге келди. Учурда жеринде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери иштеп жатат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Балдар үстү отурат. Ондайды карай турган эме барбы? Карачы, мына могу бала отурат үстүндө. Жаштык кылып койдук. Жетөгүздө унадан белине чейин чыгып алгандар аныкталды. 9 ноябрь күнү Жетөгүз айылынын борборунда үйлөнүү тоюн майрамдап жатышкандар уналары менен авто ийин баштык кылгандыгы жергиликтүү тургундар тарабынан видеого түшүрүлүп, алар чара көрүүнү суранышкан. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Жетөгүз райондук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жогорудагы айдоочулар аныкталган. Укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 189-беренесинин 1-бөлүгү менен авто ийин баштык протоколдор түзүлүп, ар бирине 15 000 сомдон айып пулдар салынып, уналар айып короого токтотулду. 2000-жылы туулган. Бүгүн 11 ноябрда жол эрежесин бузганыбыздан менден кечирим сурайбыз. Экинчисинде айта алмайт. Жетөгүздөн ошо кичине жаштык болуп жол эрежесин Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Баткендеги тургундар жол боюнан жаңы төрүлгөн ымыркай табышкан. Окуянын чоо жайы белгилүү болду. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагында жаңы төрүлгөн ымыркай көчөдөн табылды. Бул тууралуу турмуш басылмасына өздүк булактар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча окуя октябрь айынын аяк ченинде катталган. Жергиликтүү тургундар Бак айылынын Кайматов тилкесинин кечинде ымыркайды уул бала таап алышкан. Күбөлөр аймактык милицияга кабар беришкен. Ал эми Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы Эсенбек Абдилатов окуя болгонун тастыктап, ымыркайдын энеси башка шаардан экени аныкталганын билдирди. Октябрь айында жолдун боюнан табылды. Ошол замат 2 сааттан кийин ымыркайдын энеси да табылды. Алар Кызыл Кая шаарынын жашоочулары экен. Ымыркайды кайра алып кетишкен. Андан кийин окуя эмне болгон? Баланын тагдыры кандай болду? Кабарыбыз жок, деди Абдилатов. Турмуш басылмасына маалым болгондой, келин баласын көчөгө таштап, аны сүрөткө тартып, 20 мүнөттөн кийин милицияга кабар берип, өзү окуя болгон жерден качып кеткен. Кийин териштирип келгенде, ал ымыркай өзүнүн баласы болуп чыккан. Келиндин үй бүлөсү жок экени белгилүү болгон. Бала караңгыда ит кушка жем болуп калбасын деген максатта милицияга кабар берип, өзү кеткенин айткан. Эне бала ооруканага жаткырылып, 3-4 күндөн кийин чыгарылган. Баткен облустук Ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, окуя 2024-жылдын 29 октябрында катталган. Бүгүнкү күндө териштирүү иштери жүрүп жатат. Балдар аянтчасында кечинде күйөөсү мурунку аялын сабап салган. Чачынан сүйрөп түртүп, Бишкекте эркек киши мурдагы аялына күч колдонуп коркутканын милициядан кабарлашты. Окуя Тыналиев көчөсүндөгү үйлөрдүн биринин коросунда болгон. 34 жаштагы кишиге үй бүлөлүк зомбулук боюнча протокол түзүлүп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Машыктыруучу мейлеште утулуп калган кызын жаакка чаап жиберди. Косоволук машыктыруучу Валмир Фейтуу
Балдар арасындагы таэквондо боюнча Европа чемпиондугунун финалында кызын кордогон үчүн дисквалификацияланды. Бул тууралуу Европа таэквондо биримдигинин басма сөз кызматы билдирди. Турнир 7 ноябрдан 10 ноябрга чейин Тегеранда өткөн. Фетуинин кызы Валина турнирдин финалына чейин жетип, бирок финалда сербиялык кызга утулуп калган. Финалдык беттеш аяктап кыз атасы тарапка басып келгенде машыктыруучу аны жаакка чагап жиберген. Ал өзү кийинчерээк мындай жүрүм-турум жаза эмес, баланы тынчтандыруунун бир жолу экенин айткан. Мындан улам машыктыруучу 6 айга четтетилип, улуттук жана эл аралык мелдештерге катышууга тыюу салынды. Байкоочу кеңеш беттештен кийин спортчуга кол көтөргөн машыктыруучуну 6 айга дисквалификация кылды. Окуя видео камерага түшүп калган. Машыктыруучу өзүн "Биздин спортто кабыл алыңыз алып жүрүүдө" деп айтылды.